bölüp alıştı. Госпошлина төлөттү 100%ке. 10% төлөткөнүн ордуна Сызак район соты Смадиярова. Биз наразыбыз, сотторго кетсин. Каракөл соты дагы ошо карабай жатат, кетсин. Наразыбыз. Бизди карабайт, пара алган. Иштешпейт алар. Каракөл соты, Турбайсызбы? Жалал-Абад шаары. Каракөл, Жалал-Абад областы Каракөл шаары. Соттор кетсин, Медет Жакыпович. Кетсин. Соттор кетсин, мен ошо булардын сөзүнө кошулам. Сиз эжең. Паракор соттор кетсин. Бул паракор соттор тиги жогору жактагылармен табакташ, ошончо билгенин жасап атышат. Билгенин жасаганы көккө узабайт. Ошол биздин күнүбүз алардын башына түшүп калсын билейм. Амин. Буйрук алсын, тешип чыксын. Амин. Акмактар. Билими жоктор ошентип кылып атышат. Жогорку кеңештен суранабыз. Биз жогорку кеңештен суранабыз, ошого митингге келдик, эми кетпейбиз. Жогорку кеңеш биздин немебизди, проблемабызды чечип берсин. Президент ошо 10% госпошлина менен соттошкону приказ чыгарыптыр, а соттор болсо 100% алып атат. Не президент бизди госпошлина дагы төлөтүп, үйүбүздөн да ажыратып, бизди бомжа кылып, ушундай кылганга акысы барбы? Бияка келсин президент, айланып ойноп жүрбөй, элдин маселесин чечсин. Биз кыйналдык, мынтип бомжа болуп калдык. Соттор иштебей атат эч кимсе. Паракор соттор кетсин. Ооба, мен деле кошулам, мен деле тонолуп калгам. Бизге деле ушунчалык азапта калдык. Ушу карабайт экен, мына Белги домдун жанында турабыз. Бирөө менен иши жок, милицияларды көзөмөлдөп бер деп туруп, ошо эмне көзөмөлдө бир чыр чыкпасын деп туруп өздөрүнүн бекем болуп алган. Бирок элге карабайт, элдин көйгөйүн чече албайт. Ушунчалык эле чечпейт. Мына билбейм, ден соолуктубуздан деле ажырадык. Лучше бизди атып салсын, ушул жерден кетпейбиз эми. Көйгөйүбүз чечилбегенче, канаттандырбаганча биз кете албайбыз. Или атып салсын, атсак тынчыбыз экен, всё.